айкөл, адилеттүүлүк, сыйлоо. Бүгүнкү күндүн мугалимдерине изденүү жетишпейт. Мындай пикирин педагогика илимдеринин доктору доцент Кыялбек Акматов билдирди. Көпчүлүк мугалимдер билим берүү үчүн жаңы изденүүлөрдү жасабай тургандыгын байкаган. Ошол эле учурда сабакты өтүүдө окуучулар менен байланыш түзүү башкы маселе экендигин белгилейт. Бүгүнкү күндө педагогторго педагогикалык, психологиялык маселелерди үйрөткөн тренинг, семинарлар керек да. Мугалимдик чеберчилик тууралуу усулдардан мурун дагы принциптерди үйрөткөн семинарлар керек. Анткени бала менен мугалимдин ортосундагы мамиленүү бекемдөөгө үйрөтө турган семинар, тренингдер керек. Биздин семинар тренингде дагы таалим деген атайын программаны түзүп, биз ошол багытта иштеп атабыз. 2 күн бою ушул педагогикадагы принциптер тууралуу мугалимдер маалымат алышат. Жылдызай аттуу Куровадагы бүгүнкү мугалимдерге арналган тренингге катышууда. Окуучуларга билим берүүдө жаңы усулдук ыкмалар туурасында маалымат алгандыгын белгилейт. Ар бир нерсеси жаңылыктай сезилип атат. Мурда колдонуп жүрсөң деле аны башкача колдонгон учурлар болуп атат. Ошону демек колдонуунун дагы ар кандай түрлөрүн көргөзүп атат да. Бул аябагандай жакшы окуунун бири десек болот. Мугалимдердин методикалык тажрыйбасын жогорулатууга багытталган окутууда көптөгөн көнүгүүлөр жана ыкмалар практика жүзүндө көрсөтүлүп, атайын тапшырмалар берилди. Мындай тажрыйба өзгөчө жаш мугалимдер үчүн пайдалуу болоору айтылды. Мисалы биз мурда жаз деп эле жаздырып берсек, буда окуучуларды креативдүү мышление менен сүрөт тарттырып дагы. Биз мурда аныктамалар жаздырып берсек, бул ошо аныктамаларды бириктирип эле бир сүрөт тарттырып, ошо сүрөттү көргөндө ошол аныктаманы билиш үчүн бир чети сүрөт тарттырып дагы эметип атат да. Ушул ыкманы мен өзүмдүн өтүүчү сабагымда колдоном деп ишенем. Облустагы мугалимдердин методикалык тажрыйбасын арттыруу үчүн Талас билим берүү усулдук борбору педагогика илимдеринин доктору Кыялбек Акматовду атайын чакыртышкан. Жалпы мугалимдерге 1 ай мурун районго, шаарга кат жөнөткөнбүз. Калуучу мугалимдерге ушул таалим программасы менен окуйм деген мугалимдер болсо бизге кайрылыңыздар деп. Агайдын шартына карап, кайра биздин шартыбызга карап бүгүн буйрук экен, мына ушинтип жалпы облустагы мугалимдерге сүйлөшүүлөр жүрүп, анан бул жерде 2 күндүк семинар, тренинг өтүп жатабыз. Чын-чынында бул курска келгенде дагы бул жерде отурган мугалимдердин бардыгы өз кесибин сүйгөн мугалимдер чогулду деп айтсам жаңылыш. Мугалимдин устаттыгы жана окутуунун жаңы технологиялары аттуу окутуу 2 күнгө созулат. 72 сааттык тренингди аяктаган мугалимдерге атайын сертификаттар берилет. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.